Евро 2020 болбойт. Сандорияда 7 футболист COVID-19 оорусун жуктуруп алды. Рональдиньо түрмөдөгү футболду жеңди. Мына ушундай жаңылыктарды сиздер бир гана Sport KG каналынан көрө аласыздар. Анда Sport KG каналына кош келипсиздер. Мурунку жума футбол дүйнөсүндө COVID-19 оорусуна байланыштуу көптөгөн өзгөрүүлөрдүн жумасы болуп калды. 2 ай мурун гана жада калса элестетүүгө мүмкүн эмес өзгөрүүлөр бүгүнкү күндө жөнөкөй көрүнүшкө айланып калгандай. Бардык топ чемпионаттар токтотулган. Кээ бирки Европа өлкөлөрүндө матчтар болуп жатат, бирок эч кандай көрүүчүлөрсүз. Лига чемпионов жана Лига Европы токтотулду. Евро 2020-нын токтотулушу же болбосо башка бир убакытка жылдырылыш маселеси көрүлүп жатат. Жана дагы бул илдетке байланыштуу Америка кубогу дагы жылдырылды. Европа мамлекеттеринде 20-га жакын футболист бул ооруну жуктуруп алды. Биринчилерден болуп италиялык футболчулар. Эң көп жуктургандар Сандория футболчулары. Алардын жетөөсү бул илдетке кабылды. Ювентус футбол клубунун коргоочусу Даниэль Руганинин үстүнөн диагностика өткөрүлдү. Ошондой эле Фиорентина Патрика Кутране жана Херман Пиццениянын аттуу футболчуларынын үстүнөн дагы диагностика жүргүзүлдү. Коронавирус аттуу илдет Англия футболуна да келип жетти. Өткөн жума ортосунда белгилүү болгондой, Арсеналдын башкы машыктыруучусу Микель Артета жана Челси оюнчусу Калум Хатсенадуи бул ооруга шектелип кармалышты. Ла Лигада дагы коронавируска чалдыккан футболчу аныкталды. Питерский Зениттин экс оюнчусу Эксель Гарай. Жакшы жаңылык, футбол дүйнөсүнөн эч бир адам азыркы учурда бул дүйнө менен кош айтыша элек. Мына ушул эпидемия футбол дүйнөсүндөгү кайсы бир убакытка чейин карантинге чыгарып койду. Футболисттер убакытты бекке кетирбей, флешмоб ойлоп чыгышты. Көп убакытка чейин бул илдет тууралуу Роналду менен Месси өз ойлорун менен бөлүшө элек болчу. Роналду: дүйнө жүзү азыркы учурда абдан оор акыбалды башынан өткөрүп жатат. Ар бирибиз бул нерсеге кылдаттык менен мамиле жасашыбыз керек. Мен бүгүн футболист катары эмес, ата-уул адам катары сүйлөп жатам. Бул ооруга биз кайдыгер болбошубуз керек. Карабашыбыз керек. Сиздердин араңыздарда COVID-19 аттуу оорунун айынан жакындарын жоготкондор болсо, мен аларга чын жүрөктөн ичим ооруп турат. Бул оору менен азыркы учурда күрөшүп жаткандарга дагы мен өз ыраазычылыгымды билдирип кетким келет. Криштиано бир гана сөз менен айтып тынбастан, өзүнүн кылган иши менен дагы жардам берип жатат. Португалиядагы гостиницалар больницага өткөрүлүп берилди. Рональдо тарабынан бир аз болсо дагы элге жардам кылайын деген максатта. Бул жерден лечение алуу бекер болот. Андан сырткары дарыгерлердин акчасын төлөп берүүнү Роналдо өз мойнуна алды. Лионел Месси: баарыбызга бул оору көптөгөн түйшүктөрдү алып келди. Биз баарыбыз жардамга муктаж болгондорго колдон келишинче жардамыбызды аябашыбыз керек. Бул ооруга кайдыгер карабай, бир аз болсо да жоопкерчиликти мойнубузга алышыбыз шарт. Баарыбыз үйдө олтуруп, үй-бүлөбүз менен бирге болушубуз керек. Кандай гана түйшүктөр болбосун, тез аранын ичинде бул ооруну жеңишибизге мен чын жүрөктөн ишенем. Бардык эле жаңылыктарыбыз COVID-19 оорусу тууралуу эмес. Андан башка жаңылыктар: Рональдиньо Парагвайдагы темир тордун артында болсо дагы трофейди утуп алып жатат. Бразилец 5 гол сайып, 6 головой пас берип, өзүнүн командасын ишеничтүү жеңиш менен камсыздады.
Видеобуздун аягында эмне дейбиз? Бир туугандар, оорубагыла, паникага алдырбагыла. А биз сиздер менен ушуну менен коштошобуз. Так саламатта туруңуздар.